Өзүңөр билесиңер, биз 5 августтан жылыга баштачыбыз. Бүгүнкү күндө эмне үчүн көмүргө ажиотаж болуп атат? Жанагы арабыздагы туура эмес информация берген үчүн, жана блогерлер ушинтип көмүр жок болсо, анан светти эме кылып койсоңор, өчүрсөңөр кантебиз деген ызычуулар болуп атат. Свет баягыдай эле берилет. Мен силерге информация берип кеттим азыр. Бүгүн колдонуучу андан ашык биз колдонбойбуз светти. Жана көмүрдү ушул эле нукта пайдаланып келгенбиз, камсыз кылганбыз, бүгүнкү күндө камсыз кылабыз. Ошон үчүн биз эмне үчүн темир жол менен ташыйбыз деп аткан бирден бир себеби, өзүңөр билесиңер, автомобильный транспорт кымбат, железнодорожный транспорт экинчи очередте турат, үчүнчү эң арзан кеме, суу. Бизде мындай мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн биз темир жол менен ташып келгенде, ошондо элге 4,5 миң сомдон станцияларга түшсө, ошондон алысыраак элсе машинеге салып башка жерге алып барып, темир жол жетпеген жерге тартса, ошондо кара кеченин көмүрү 5 миң сомдун тегерегинде болот. Ой, Талырбек